Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн ар күнү Москва Казакстан жол каттамы кызматыңыздарда тажрыйбалуу айдоочулар, комфорт машиналар сиздин аман-эсен барып келүүңүздөргө кепилдик берет жана 3 айга квартирага регистрацияда жасашат. Төмөндөгү телефон нөмерлерге байланышыңыздар. Шайлообек Атазов дагы башкы прокуратурага чакыртылды. Жогорку кеңештин депутаттары Жеңишбек Токторбаев менен Шайлообек Атазов башкы прокуратуранын тергөө бөлүмүнө суракка чакырылды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Сиражидин Камалзинов билдирди. Анын айтымында эл өкүлдөрүн суракка чакыруу алардын парламенттин бүгүнкү жыйынында сүйлөгөн сөздөрүнө байланыштуу. Бүгүн депутаттар прокуратуранын дарегине бир нече айыптарды коюшту. Алардын сөздөрүн тактоо үчүн сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кайсыл прокурор, кайсыл тергөөчү кимден канча акча алганын текшеришет, деди Сиражидин Камалзинов. Белгилей кетсек, буга чейин Шайлообек Атазов менен Жеңишбек Токторбаев прокуратурадагы коррупция боюнча маселени кароону сунушташкан. Акыркысы ошондой эле. Башкы прокурор Курманкул Зулушевди парламентке чакырып, анын жоопкерчилигин кароону сунуштаган. Булак Назар Ньюс KG. Мирзиёев чек ара жана Кемпир-Абад боюнча мыйзамдарга кол койду. Эки өлкөнүн милдети. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 30 ноябрь күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын айрым тилкелери боюнча жана Анжиян Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу тууралуу келишимдерди ратификациялоо боюнча мыйзамдарга кол койгонун маалымат кызматы кабарлады. Мамлекеттик чек аранын айрым тилкелери боюнча келишим 13 беренеден турат. Ага ылайык жалпы узундугу 302,9 чакырым тилке. Анын ичинде өзбек-кыргыз чек арасынын 35 тилкеси аныкталганы айтылат. Ал эми суу сактагыч боюнча келишим 11 беренеден турат. Ага ылайык Өзбекстанга суу сактагычтын аймагындагы 4957 гектар аянт жана платинаны тейлөө үчүн кошумча 18,5 гектар жер өтөт. Кыргызстанга кенемди катары 1019 гектар жайыт жер берилет. Спутник Өзбекстан телеграм каналына Өзбекстан аталган маселеди эмне милдеттендирилерин тизмектеди. Суу сактагычта суунун көлөмүн горизонтал боюнча 900 метрден ашырбоо. Кыргызстандын жарандары үчүн суунун жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, мал сугаруу, жер сугаруу, балык куулоо. Суу сактагычтын айланасында инженердик техникалык курулуштарды салбоо. Суу сактагычтын коопсуздугун, анын эксплуатацияланышын техникалык жактан тейлөөнүсүн камсыздоо жана кыргыз тарап менен макулдашкан чекте сууну кое берип туруу. Маалыматта Кыргызстан сууну коргоо зоналарын уюштуруп, суу колдонуу тартибин сактоого милдеттендирилгени айтылды. Эскерте кетсек, аталган эки келишимди ратификациялоо боюнча жарлыктарга президент Садыр Жапаров кечээ 29 ноябрда кол койгон. Буга чейин жер ресурстары кызматынын директору Абдулат Мырзаев парламентте кыргыз тарап алып жаткан жерлерди тизмектеп берген. Ала Бука районундагы Гавасай тилкеси 12849 гектар. Кыргыз тарап кандай багыттагы жер экенин айткан жок. Өзбек премьери Абдулла Арипов жайыт экенин билдирген. Көксерек тилкеси 105 гектар. Кыргыз жарандары жашаган айыл жана айдоо аянттары бар. Баястан 212 гектар жайыт жер. Уңгартоо тилкеси 35 гектар. Мамлекеттик телеканалдардын, уюлдук операторлордун радио релейлик станциялары, антенналары жайгашкан. Кара Суу районунун Акташ тилкеси 100 гектар сугат айдоо аянттары. Кара Белес тилкеси 25 гектар. Өзгөн жана Сузак райондорунан 1000 гектар. Кемпир-Абад суу сактагычын 908 горизонталдан 900гө түшүргөндө суу басып жаткан 1246 гектар жер бошойт. Аны кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот. Булак Спутник KG. Ички иштер министрлиги иликтөөчү журналист Болот Темиров эмне себептен Орусияга депортация болгонун түшүндүрдү. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун Кыргызстанда алынган паспорту мыйзамсыз деп табылгандыктан Орусияга депортацияланды. Бул тууралуу бүгүн 30 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Анда ал эл өкүлү Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Анын Кыргызстандан мыйзамсыз алган паспорту жараксыз деп табылганы жана Орусиянын жараны болгон үчүн чыгарылды, деди Абдиев. Ошондой эле ал адамды өлкөдөн чыгаруу чечими чыкканда анын коопсуздугу үчүн милиция кызматкерлери коштоп барарын кошумчалады. Андан соң Бекешев сот кайсыл бир жаранга карата өлкөдөн чыгаруу чечимин чыгаргандан кийин ага үйүнө барып кийим-кечем, документтерин алууга мүмкүнчүлүк берилеби деп суроо салды. Депутаттын суроосуна Абдиев мындай маселелер жагдайга өтүнүчкө жараша жеринде чечилерин билдирди. Эл өкүлү бул боюнча мыйзамда кемчиликтер бар экенин айтып, кандай болору жагдайга жараша эмес, так жазылышы керектигин белгиледи. Эске салсак, иликтөөчү журналист Болот Темировду күч органдарынын кызматкерлери 23 ноябрдын кечинде Манас Аван майданынан күч менен Бишкек-Москва каттам аркылуу Орусияга чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналистти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарганы маалым болгон. Булак Супер Кежи. Башкы прокуратура депутат Токторбаевди кайсыл иш боюнча суракка алганын айтты. Депутат Жеңишбек Токторбаев бүгүн парламентте айткан сөздөрүн тактоо үчүн суракка чакырылды. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат катчысы Серожедин Камалдинов билдирди. Кимиси кимден акча алганы жана фактылар суралат, деди ал. Эскерте кетсек, бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Токторбаев прокуратурада коррупциядан күчөгөнүн, тергөө укугу берилгенден кийин монстрга айланып ири өлчөмдө пара сураган учурлар бар экенин айткан. Ошондой эле башкы прокурор Курманкул Зулушевдун ишмердүүлүгүн кароо зарылчылыгы жаралганын билдирген. Депутат бүгүн саат 17:30 чакырылып, суракка алынганы айтылган болчу. Булак Спутник Кежи. Москва Батыштын Киевке жардам иретинде спутник колдоонусунун кесепетин айтты. Батыштын Украина аскерлерин колдоо үчүн жарандык демиш болуп пайдаланган спутниги Россия үчүн мыйзамдуу бутага алынышы мүмкүн. Мындай пикирин Россиянын Тышкы иштер министрлигинин курал жарактарды жайылтпоо жана көзөмөлдөө боюнча департаментинин директору Владимир Ермаков РИА Новостиге берген маегинде билдирген. Мен тактап айтып коеюн, бул сыяктуу инфраструктуралар аскердик операция учурунда Россияга каршы колдонулса, анда жооп беретинде сокку алары турган кеп, деген дипломат. Ермаков жарандык спутниктерди чагымчылык менен колдонуу жок эле дегенде, аны тынчтык үчүн колдонуу керектиги жазылган космос жөнүндөгү келишимдин контекстинде суроо жаратарын айтып, дүйнө коомчулугун олуттуу айыптоосун талап кылат деп түшүндүргөн. Булак Спутник Кежи.